Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора каналынын көрүүчүлөрү. Ушул учурда Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда президент Садыр Жапаров менен расмий жолугушуп, бир катар маанилүү документтерге кол коюшууда. Бул жолугушуу биздин мекендештерге кандай таасир этет? Айрыкча миграция маселесинде эмнелер өзгөрүшү мүмкүн? Баарыңыздардын бүйүрүңүздөрдү кызытып турган болсо керек, дал ушул теманы сөз кылабыз. Сөз баштаардан мурда миграция боюнча жогорку кеңешке талапкерлер эмне деп жатат? Көңүлүңүздөрдү буралы. Мисалга ала турган болсок, номер 17-округтан аттанган Нурланбек Азыгалиевдин бул пикири сизге да жагат болуш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын миңдеген жарандары чет өлкөлөрдө, негизинен Россияда, Казакстанда, Туркияда, AKШда жана Европанын көптөгөн мамлекеттеринде жашап жана иштеп келатышат. Алар өлкөнүн экономикасында негизги орунду ээлеп, которгон акчалары ички дүң продукциябыздын олуттуу бөлүгүн түзөт. Муну менен катар эмгек мигранттары иштеп тапкан акчалары менен үй бүлөсүн багышат. Бүгүнкү жолугушууда эки өлкөнүн президенттери бир нече документтерге кол койгон. Тизмектегенче кетели. Мисалга ала турган болсок, билим берүү тармагы боюнча Славян университетине кампус курууга макулдашуу келишимине кол коюлган. Экономикалык өнүгүү министрликтери тарабынан стратегиялык иликтөө боюнча меморандумга кол коюлган. Ошондой эле ички иштер министрликтери жана миграция боюнча тиешелүү органдардын укуктук статустары боюнча дагы өзгөрүүлөргө кол коюлган. Санитардык эпидемиологиялык кызматташуу жана саламаттык сактоо министрлигинин кардиология багытындагы бирин бири таануу түшүнүү меморандумуна дагы кол коюлган. Андан сырткары аскердик кызматташуу өнөктөштүк багытында дагы бир нече документтерге кол коюлган. Ошондой эле Кыргыз-Россия почталарынын кызматташуусу мындан ары активдешмекчи. Өз сөзүндө Владимир Путин Кыргызстанга Россия тараптан киргизилген инвестиция 2 миллиард доллардан ашкандыгын баса белгилеп өткөн. Ошондой эле азыркы учурда Кыргызстанда 1800 Россиянын катышуусу бар компания иштеп жаткандыгы дагы дал ушул иш-чаранын алкагында расмий түрдө айтылды. По итогам прошлого года товарооборот обновил рекорд и превысил 4 миллиарда долларов. И в этом году рост взаимных товарных потоков продолжается хорошими темпами, где-то около 17%. Это хороший результат. Мы практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах. Наладили устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Доля рубля в коммерческих сделках уже составляет 97%. Российская сторона помогает Киргизии в совершенствовании системы налогового администрирования и маркировки товаров. В результате дополнительные поступления в киргизский бюджет увеличились, по нашим оценкам, на более чем 1 миллиард долларов. Россиянын расмий маалыматына ылайык, ушул учурда Россиянын аймагында кыргызстандык 530 миңден ашуун эмгек мигранттары эмгектенип жатат. Бул жолугушуу дал ошол эмгек мигранттарына кандай жеңилдиктерди берет же болбосо эмгек мигранттарынын жашоосунда эмне өзгөрөт? Кийинки видеолордо сөз кылалы, андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Баса белгилегенче кетели, эгер Кыргызстанга кандайдыр бир чакан, белек же болбосо кандайдыр бир жүк жеткире турган болсоңуздар, биздин өнөктөшүбүз Асман Экспресске кайрылыңыздар. Сиздин аманатыңызды өз убагында коопсуз жеткирип берет. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифте силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттүк картаны тартуулап, Мир привилегий компаниясы менен, банкы менен биргеликте Мекен карттары мекендештерге таратабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатпаган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегий компаниясынын Поварская 23 строение 1ден барып туруп ала берсеңиздер болот.